Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсызбы, урматтуу Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу депутаттар, алдыңыздарга сунушталып жаткан мыйзам долбоору бул Кыргыз Республикасынын кооперативдер жөнүндө мыйзамына толуктоо киргизүү боюнча өзгөртүү. Бул өзгөртүү турак жай кооперативдердин айланасында. Жалпы коомчулукка маалым болгондой, 2017 жылдардан баштап турак жай кооперативдери массалык түрдө каттоого алышып, анан алар жарандарга үй алып беребиз деген жүйөлөр менен уюштурушуп, алар аябай бир топ убакыттарда эле сандары көбөйүү менен жыйынтыгында нараазачылыктарды алып келип, бүгүнкү күндө 22 кооперативге кылмыш иштер козголуп, 1,5 миллиардка чукул акча жана чыгаша келтирилди деп, ошол маселени чечүү үчүн биз Юстиция министрлиги кооперативдердин өкүлдөрү менен, алардын жабыркагандары менен жана жарандык коом активисттери менен биргеликте өткөн жылы жумушчу топ түзүп, мыйзам долбоорун жазуу башталган. Мыйзам долбоорун жазууда алардын сунуштарын, мамлекеттик органдардын сунуштарын жана жабыркаган жарандардын сунуштарын эске алуу менен ушул мыйзам долбоору жазылып чыкты. Бул мыйзам долбоору кооперативдер жөнүндө мыйзамына киргизилип атат. Бул жерде биринчи беренеде турак жайды кооперативин түзүүдө бул турак жайга гана байланышкан, аларды мындай куруу жана аларды сатып алууга негизделет. Ал эми практика көрсөткөндө буга чейин жанагы атайын каражат техникаларын жана автоунааларды да кошуп, жанагындай көп тармактууга айланып барышкан. Андан кийин экинчи беренеге киргизип атабыз, бул кезектүүлүк системасы. Жана кооперативдер өздөрүн реклама кылып, кезек системасы эмес, мөөнөт коюу менен жүрүп, анын жыйынтыгында көпчүлүк жарандардын нараазачылыктары келип, байкы убадаланган мөөнөттө аткарылбагандыктан болгондуктан. Бешинчи беренеде кооперативдин түзүү максатында кооперативге түшкөн каражаттар ошо кооперативдин максатына эле колдонулат, андан башка чыгымдарга тыюу салынат деп атабыз. Бул жүйөнү дагы беренени кошконубуз, жана кооперативдер кээ бир коммерциялык банктардан ашып түшүп, стадион толуу элдерди өткөзүп, жана жарнамалар менен жүрүп, бир административдик байкы максатсыз чыгымдар менен көпкө келген. 8-чи беренеге өзгөртүү киргизип атабыз. Бул жерде кооперативге төлөнүүчү пайлык фонддор жана кошумча каражаттар, бул анын фондуна гана акча каражат, ошол жанагы банктык эсептик шоттор гана түшүү деп атабыз. Буга чейин жанагы Россиядан которуп коюп, же бирөөнүн колуна берип коюп, кийин акчалардын эсеби чыкпагандыгы бул анализде, талдоонун негизинде аныкталды. 9-чу беренеге киргизип атабыз. Бул кооперативдер өздөрүнүн мүчөлөрүнүн муктаждыктары үчүн гана түзөт. Анан кайсыл жерде болбосун бардыгынын толук камсыз катышуусун камсыз кылуу үчүн жана жыйындары онлайн, офлайн түрүндө өтөт, жана алардын кезектеги маселелери, кезектүүлүктөрү, аткарып аткан иштери милдеттүү түрдө турак жай кооперативдердин веб сайты болуш керек. Жана ошол жерде алардын программасы, типтүү договор, уюштуруу документтери менен жалпы кызыктар, жарандар жана мүчөлүккө ынтызар жарандар дагы тааныша алууга шартты түзүү. 12-чи беренеде мүчөлүк китепче деген түшүнүк бар, азыркы мыйзамда деле. Буга чейин көпчүлүк талдоодо мүчөлүк китепчеде алган эмес, мүчөлүк китепчеде анын аты жөнү, төлөнгөн пайлык фонддору, кошумча пайлык каражаттары кошулуш керек болчу, бирок бүгүнкү күндө анализ талдоодо анын көпчүлүгүндө жок болуп чыккан. Ошондуктан биз электрондук жана кагаз жүзүндө берүүнү камсыз кылтабыз. Ошол мүчөлүккө кирген учурдан тартып, кайсыл жерде болбосун аны алууга шарт түзүү. Турак жай кооперативине буга чейин акча каражатын кайтарам деген жарандар ала албай келген. Анткени 12 айдын ичинде жана финансылык ай бүткөндө 3 айдын ичинде кайтарылат деп, жалпы жонунан 15 айга чейин болгон. Соттошкон учурларда дагы бул 1,5 жылдай убакытты күтүшкө туура келген. Биз ошондуктан турак жай кооперативдерин чыккан учурдан баштап, чыгам деген арыз бергенден баштап 6 айдан кийин, финансылык жыл бүткөндөн кийин 1 айдын ичинде кайтарууну кылып атабыз. 17-чи беренеге башкармалыктары, кеңештин мүчөлөрү жана аткаруу органдарындагылар кооперативдин уставынан сырт, мыйзамдан сырт жана каражаттарды сарптоо, коротуу жана башка функцияларды аткаргандыгы үчүн байкы укук бузуулар боюнча жоопкерчилик тартуу. 18-чи беренеге бир гана кооператив, бир гана мүчөлүк үчүн өкүлчүлүк кыла алат жыйындарда деп атабыз. Анткени мында дагы байкы бир топ ууч жарандар топтолуп эле жалпы жыйын мүчөлөрдүн атынан чечим чыгарып койбосун деп, бирөөгө гана бере алат. Жана ошол протокол чечимдер веб сайтка жайгаштыруу менен ал кабыл алынгандан кийин 5 күнүн ичинде катышкан жана катышпаган тараптарга аны жеткизип берүүнү камсыз кылуу менен.
Анан добуш берүүдө дагы бюллетень деген системасы колдонуп келет. Бюллетенди дагы кагаз жана электрондук түрдө камсыз кылуу ошол кооперативтердин өздөрүнүн веб-сайтындагы өздүк кабинет аркылуу кирип, ошо бюллетень аркылуу добуш берүүгө жана ошол жарандардын түздөн-түз катышуусун камсыз кылуу. Бул дагы баягы бир уч кооперативдин башкармалыктары өз ара чечүүгө баягы чектөө киргизүү. Андан сырткары да 20-беренедagi башкармалык менен совет дагы ошол уставтан сырткары жасаган иштер үчүн жанагы ошол келтирилген чыгымдар болсо ордун толтурууну киргизип атабыз. 24-беренеге ревизиялык комиссия буга чейин 2 болсо 3гө чейин алып келип атабыз. Бул ушул правлениянын же башкаруу органдарынын аракетинен же аракетсиздигинен кооператив баягы банкроттук коркунучту жаратууда же финансылык башаламандыктарга же кандайдыр бир алешемдиктерге алып келүүдө ушул ревизиялык комиссияны көз карандысыз аудиторду киргизүү жана ошону текшерип чыгуу боюнча бул ошол мүчөлөрдүн 10%-нан кем эмеси же башка башкаруу органдары мүчөлөрү менен кирет. 24-беренеге дагы биз бул ошол кооперативтердин өздөрүнүн сунуштарынын алкагында киргизип атабыз. Мамлекет тарабынан бир көзөмөлдөөчү башкаруучу орган болсо деген сунушту киргиздик. Биз бул жерге алдыңыздарга сунуштап атабыз. Эгер колдоо берсе, кийин ушул мыйзамдагы жобонун негизинде министрлер кабинети тарабынан бир ыйгармуктуу мамлекеттик орган аныкталат. Эми урматтуу депутаттар, бул кооперативдин маселеси келип чыккандан деги эле бул кооперативди уюштуруучулардын да, түзүүчүлөрдүн да жана ага кирүүчүлөрдүн дагы мыйзамдын мазмунун түшүнбөстүктөн жана аларды сырттан гана байкоо менен жүргүзүүдөн жана ошол баягы мүчөлүккө кирип аткан жарандардагы акча каражаттарын толук түшүрүнбөй, келишимдер убагында кол коюлбай, ушундай болгондуктан ушундай кесепеттерге келдик да. Биз эми бул мыйзам долбоорун менен ошол жоопкерчиликтерди күчөтүү каралып жатат. Баяндаманын мазмуну ушундай. Суроолор болсо жооп берүүгө даярмын. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Рахмат. Комитеттин чечими кооперативтер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Анда аппарат каттоону ачып коюңуздар. Каттоодон 81 депутат каттоодон өттү. Каттоону жабыңыздар. Аталган мыйзам долбоорун добушка коем. Урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул 56, каршы 1, баары эл жетти, катталды 81. Биринчи окуудан мыйзам долбоору кабыл алынды.